Жуманазарова менен Валиеванын кармашы 3 эсеби менен аяктаган, бирок акыркы аракетти кыргызстандык балбан жасаган үчүн ага артыкчылык берилген. Россиянын машыктыруу штабы Ослодогу дүйнө чемпионатынын жарым финалында кыргызстандык Мээрим Жуманазарова менен россиялык Ханум Валиеванын беттешине кабыстык кылган топтун үстүнөн даттанаарын РФтин күрөш федерациясы кабарлады. Эске салсак, кече 6 октябрда Жуманазарова финал үчүн кармашта Валиеваны уткан, таймаш 3 эсебинде аяктаган, бирок акыркы аракетти кыргызстандык балбан кыз жасаган үчүн ага артыкчылык берилген. Биз нааразычылык билдиребиз, жөн жерден эле олуттук ката кетиришти. Таблодогу көрсөткүч боюнча Валиева финалга чыгышы керек болчу. Кабыстыкты, жоопкерчиликтүү жана туура ой калчаган адамдар аркалашы керектигин карап чыгууга негиз бар, деген Россиянын күрөш федерациясынын президенти Михаил Мамишвали. Валиева бүгүн коло медал үчүн америкалык Тамира Сток Менса менен кармашат. Ал эми финалда Жуманазарова япониялык Рин Миядзи менен кескелет. Маалымат булагы Спутник.